Саламатсыздар, силерге кат бар. Салима такай убагында алып келип турат, жакшы. Аябай. Жакшы, ишиңе ийгилик. Рахмат. Иштей бер. Рахмат. Почточу Салима эжени Ледин айылынын ар бир тургуну тааныйт. Бирок бул Маслопромский деп жазылыптыр, бирок номери катта башка болуп жүрөт. Пожалуйста, вот держите, вот. Аны айрыкча пенсионерлер күтөт. Салима эже аларга пенсия гезит ташыйт. Пенсия таркатабыз, почтовый переводторду алып барабыз. Дагы газета, журнал, көп нерселерди ташыйбыз, ушу элдерди кубандырып. Бирок почточу дайым эле жакшы кабар алып келбейт. Каттар көбүнчө бизде азыр мурунку каттар деле жок. Азыр кредит, судебный каттар. Кээ бирлер кабыл алат, кээ бирлер кабыл албай, мындай айрып туруп колуңа карматып коюшу мүмкүн. Бул мага эмес деген ушундай манераларды көргөзөт да. Салима эже айылда өзү жалгыз 270 корону тейлейт. Алган айлыгы болгону 4300 сом. Барабыз, такылдатабыз, эч ким жок болуп калат. Ушу каттарды алып барабыз, каттын эзи табылбай калат. Ошол улицалар башка болуп калат, ошолордон кыйналып калабыз кичине. Ошо көбүнчө жөө базабыз. Соңку кезде почточу пенсия кат эле ташыбай, жарандарга паспорт, онлайн дүкөндөрдөн посылка да ташый турган болду. Булардын жумуштары өтө абдан, кыйын. Дагы булардын үстүнө жумуш ого өтерден кошулду. Азыр именно ушул интернет магазиндер аркылуу көп бизге посылкалар келет. Ошол AliExpress менен Кыргыз поштасы тыкыз байланышта иштейт. Ошентип Салима эженин иш күнү бүттү. Почтальон чарчады да.